Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кызылкая шаарында номер 1 Карбышев атындагы орто мектеп 1936 жылы курулганда, азыркы учурда 1400 бала окуйт. Бул мектеп табигый кырсыктарга ар дайым учурайт. Сел акканда да биздин Кызылкая шаарында сел жүргөндө да бир топ кырсыктарга учураганда, азыркы күндө өтө бир коркунучтуу абалда турат, авариялык абалда турат да. Ошол мектепти быйылкы жылга киргизип берсеңиздер жакшы болот эле. Капиталдык ремонт оңдоо иштергечи. Андан тышкары ошонун эле жанында, мектептин жанында 500 орундуу мектеп курса жер бар да. Бул маселе боюнча да сөзсүз түрдө протокол тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошол эле Кызылкая шаарында Гулматов атындагы орто мектеп бар. Бул 2018 жылы капиталдык ремонт иштөө иштеринде тендер менен бир компания утуп алгандан азыркы мезгилде бир 30% калганда, уже 5 жыл болду. 5 жылдан бери аягына чыкпай жатат да. Ушул эки маселе боюнча протоколдук тапшырма бериңизди суранамын. Андан тышкары дагы ушул эле Кызылкая шаарында Пушкин орто мектеби бар. Бул мектепте 2250 окуучу билим алат. Бул мектептин отоплениясы эскирип, азыркы учурда мектепте өтө суук болуп, окуучуларыбыз кыйналып жатат. Буну дагы ушул жылдын капиталдык салымдар беренесине киргизип, ремонт жасаганга мен бул суранып кетет элем. 3 маселе боюнча сөз түрдө тиешелүү министрликтерге протоколдук тапшырма берип койсоңуздар жакшы болот эле. 3 маселе боюнча Алмазбек Акунжанович. Андан тышкары мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кечээ урматтуу биздин кесиптеш Жеңишбек Шермаматович бензиндин баасын көтөрүп айтты эле, азыркы учурда Ош шаарында 12 сом, 13 сомго бензиндин баасы ылдыйлап түшүптүр. Өткөн аптада биздин дагы бир кесиптеш Айбек Осмонов көмүрдү баасын 12 сомго чыгып кетти деди эле, 6 сомго түштү. Биз сөзсүз түрдө биздин депутаттар айтса бааны түшүрөбү? Антимонополия эмне кылып жүрөт? Алдын ала иштерди алып барыш керек да. Ушул маселе боюнча да антимонополияга тапшырма берип койсоңуздар жакшы болот. Чоң рахмат.